Коомчулукка тарап сын пикир пайда кылган дал ушул тасмадан кийин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Абитов жана анын орун басары Ильяс Касымбаев кызматтан алынды. Алар кол алдындагылар арасында мыйзамдуулуктун жана кызматтык тартиптен сакталышына жетиштүү көзөмөл жүргүзбөгөн деген айып менен иштен бошотулду. Тасмадагы окуядан улам милициянын аброюна шек келтиргендиги жазылган билдирүүдө. Ошо секирбирде ошо тосконго караган. Секирбир берки солдат үстүнө түштү ал. Ал теппели үстүнө түштү, ал ошо тепкенге окшоп калыптыр да. Ичине кирип кетип тепкилеп ташташты. Баланы тепкилеп анын колунан кармап алып көтөрүп алды эле, башына теп. Жөнүнө колунан кармап туруп кайрып алып кетсе кете турган бала ал. Кочкор Атадагы бул окуядан кийин кызматтык ийгиликтөө болуп, жалпы 13 жетекчиге тартиптик жаза берилген. Мындан улам ИИМде бир катар ротация болуп, жетекчилердин орду алмашты. Жалал Абад облусуна Ош шаардык милициясынын башчысы Марлис Асанов жетекчи болуп барды. Ал эми Ош шаарына Чүй облустук башкармалыгынын башчысы Дамирбек Исаков келди. Тергөөгө чакыруу келгендигине карабастан ал келген эмес. Милиция кызматкерлери кылмыш ишине шектелген жарандын уулу экендигин билген эмес. Бирок ошол учурда окуяга аралашкандыгы үчүн аны автоунаага салып кетишкен. Бирок бир аз убакыттан кийин эле уулун кайра кое беришкен. Милициянын жетекчисин кызматтан алып түшкөн окуяга токтолсок, шектүүнү күч колдонуп кармап жатканда баласы атасына болушкан. Мындан улам 18 жаштагы баланын жакындары жана кыйноолорго каршы улуттук борбор бул окуя боюнча милиция кызматкерлеринин үстүнөн прокуратурага арыз жазышты. Биз аны частный больницага жаткызганга мажбур болдук. Азыркы учурда ал канча күн болуп калды, уже частный больницада лечениясын алып атат. Бүт көк ала денеси, күн сайын кускусу келет, баш ооруп атат күн сайын. Чуулгандуу тасма 27 мартта интернетке тараган. Түрдүү пикирлер айтылып, ошол эле учурда юристтер шектүү же айыпкер катары аныктала элек жарандарды коомдук жайда эскертүүсүз күч колдонуп кармоо мыйзамга туура келбес деген айтып чыгышкан. Бир эле жетекчини, жетекчини иштен алган аздык кылат деп эсептейм да. Менин жеке көз карашым, жактоочу катары көп жылдан бери ушул системада иштеп аткан катары атайын спецназдарга ушуну тапшырма берген адамда жооп бериш керек. И ошол жерде кармап аткан спецназдардагы алардын да кыймыл аракетине тийиштүү юридикалык баа берилиш керек. Антпесе бул башка неме болот да, башкаларга сабак болбой калат да. Эгерде аларды тийиштүү юридикалык баа берип, эгерде күнөөсү аныкталса жазалап, кылмыш козгоп кызматтан иштен кетирипкенге чейин барыш керек да. Керек болсо кылмыш козгоп камаганга чейин барыш керек. Бул деген мыйзамдардын бардык нормаларына каршы келет. Тем более башка мыйзамга таптакыр карама каршы келет. Мен дагы кайталап айтам. Эгерде жөн эле күбө катары суралаган, чакырылган сот жаранды мындай жол менен алып барганга эч кимдин акысы жок. Бул өтө терс, жапайы көрүнүш деп эсептейм да. Белгилей кетсек, тасмада кармалып жаткан адам майда бейбаштыкка шектелип жаткан. Ал бир туугандардын базар талашынан чыккан жаңжал боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу экени кийинчерээк белгилүү болгон. Алдыда күч кызматкерлеринин аракети боюнча жазылган арыздын негизинде прокуратурада иш тергелет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.